Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга кутман кеч, кутман күн. Тилекке каршы Telegram каналда азыр түзөтүү өткөрүү мүмкүнчүлүгү жок болуп турат. Себеби Россия Telegram жана WhatsApp сбой болуп, прямой эфир өткөрүү мүмкүнчүлүгү аябай кыйынлашып калды. Ошондуктан мен жаңы форматта эфирли өткөрүп атам. Жана ушул видеодо биз мигранттардын тагыраагы менен мигранттардын актуалдуу суроолоруна жооп бермекчимин. Анда эмесе бүгүнкү видеодо биз эң оболу регистрация маселесине токтолобуз. Регистрацияда жана базадан чыгып кеткен учурлар каталып атыптыр. Ошого токтолуп кеңири айтып берейин деп турам. Андан кийин мекендештердин комментарийге калтырган суроолордун баардыгына жооп бермекчибиз. Анда эмесе кеттик, э. Так. Так. Урматтуу мекендештер, могул жерде азыр бүгүнкү алгач эле жанагы регистрация маселеси боюнча айтып кетейин, э. Регистрация маселеси боюнча бир мекендешибиз суроо жазган экен. Ошо регистрация базадан чыгып кетиптир. Мен аны билбей калыптырмын. Бир жерге жумушка бардым эле. Ошол жерде жумуштан мени башка жерге регистрацияга коюшуп, мени бир жуманын ичинде регистрация базадан чыгып кетти деп айтып атат да. Урматтуу мекендештер, көбүнчөсү урматтуу мекендештер, регистрация базадан жөндөн чыкпайт. Көп учурда биз жанагы гостиницага барышат биздин мекендештер, эс алганын көбүнчөсү. Москвадагы Альфа, Бета, Гамма деген шикарный өзүнчө гостиницалар бар, 5звездочный, 3звездочный деп коет. Ошол жерлерде эс алганды жакшы көрүшөт. Эс алганы барышып, ошол жерден алар өздөрүнүн жанагы кирип атканда ресепшнга паспортторун беришет да. Анан паспортторун бергенден кийин алар ошол паспорт менен алат дагы ошол гостиницага жашады деп бир күндө регистрацияга коюп коет да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мүмкүн болушунча андай регистрация кое турган гостиницага барбаганыңыздар жакшы. Ал жерге барсаңыздар дагы ошол жерде ресепшн менен паспортуңарды берип атканда сүйлөшкүлө, сурагыла, азыр бизди регистрацияга коюп коесуңар, ушул жерге каттайсыңарбы, каттай коюп мүмкүнчүлүгү барбы деп аны да тактаңыздар. Ошондой эле деги эле ал жерге мындай барбай эле эс алгыңар келсе, кыргыздардын мейманканалары бар, квартира, ошол жерге барсаңар да болот. Мен эми бул жерде маселенин жанагы моралдык жагына токтогум келбейт. Там диний же моралдык жактарын айткым келбейт да, баргыла, барбагыла деп. Негизи бардыгы эле барат, иши түшүп калат. Кээ биркилер Москвага срочный иштери менен барып калып кирип калат. Кыскасы ушул жерде жашап туруп көчөдө үй таппай калып кирип калгандар болот. Ошондуктан мен только укуктук жагын айтып кетейин. Ошондой коюу чынында бар. Бул маселеден чыгуу үчүн сөзсүз түрдө сиздер ошол только барып тактап, сурап, анан кийин паспортуңарды бергиле демекчимин. Ошондой эле дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, ошентип регистрациясы коюп бир күнгө, анан базадан чыгып кетип, биз базада жок регистрация жүргөндөр милицияга түшүп, анан штраф алып атышат да. Мекендештер, штрафты төлөгөнүңүздөрдөн кийин, ошол полиция штрафты төлөгөндөрдөн кийин 10 күн сиздерде убакыт болот. 10 күн ошол штрафтын негизинде гана кайра регистрацияңарды узартып алсаңар болот. Штраф менин оюмча где-то 5000 эле болот. Ошо 5000 штрафты төлөп коесуздар. Дальше регистрацияңарды квартирага коюп, андан кийин гостиницага бара турган болсоңуздар, кийинки учурларда сөзсүз түрдө жанагы ресепшнден тактап, сурап, андан кийин паспортуңарды бериңиздер. Эгер регистрация коебуз десе, анда ошол жерге жатпай башка жакка баргаңар жакшы. Так, эми 61 суроо болуптур. Мекендештер, ушул Telegram каналыбызга катталып кетиңиздер. Описанияда ссылка болот. Ошол ссылка аркылуу биздин Telegram каналга катылсаңыздар, жана сурооңуздарды ошентип калтырсаңыздар, мен баардык сурооңуздарга жооп берүүгө аракет кылам.
мен бардык мекендештер менен келишим түзүп ушундай бир жакшы иш алып барып атабыз. Ушул убакка чейин Telegram каналга кошулуу акысыз болчу. Мындан бул жагына Telegram каналга кошулуу эми акчага болот. Себеби мен бул каналды өнүктүргүм келип атат. Бул каналга жаңы жаңы силерге пайда алып келчү идеяларды, мындай проектилерди киргизгим келип турат. Анын баары акчага келип такалат. Ошондуктан сиздердин дагы Telegramга кошулам деп кошулуу акысын төлөгөнүңүздөр бул биздин проекттин колдооңуздар болуп эсептелет. Жана бул Telegram каналдан түшкөн акча ушул кайра эле сиздердин жердеги эмне десем документ иштери, башка иштерин жеңил алып кетүү үчүн, кеңеш берүүчү, ушуну аянтчаны өнүктүрүү үчүн жумшалмакчы эле. Жаңы жаңы функцияларды кошмокчубуз. Ошол мүмкүн болсо ушул видеого лайк басып, жана комментарийде ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Так, кийинки суроолорго өтөбүз эми. Ассаламу алейкум. Менде суроо 95 000 рубль Кыргызстанга которсом реестрге түшүрүп салды. Бул лимиттеги нерсе кайсы тараптарга тиешел? Иштээрин түшүнүксүз. Урматтуу мекендеш, азиз, сиздин проблемаңызды мен билип турам. Бул проблема боюнча көптөгөн мекендештер мага кайрылып атат азыр. Эми бул проблеманы чечүүнүн бир эле жолу бар. Мүмкүн болсо ошол жаныңардагы дос туугандарга суранып 50-60 миңден лимитти ашырбаңыздар айына. Бир айда там 150 болуп кете турган болсо, бул 150 миң болуп 100 миң ашып кете турган болсо, сиздер подозренияга түшөсүздөр. Сиздерди күмөн санай баштайт. Бул акчаны каяктан алып, мигрант, мынча акчаны каяктан алып, анан кантип которуп атат, бул мигрантты текшериш керек экен деп туруп, анан картаңарды блокко салат дагы өзүңөрдү реестрге түшүрүп атат да. Эми мына акча которуу боюнча мыйзамда мен окубадым, лимитти бузган болсо реестрге түшүш керек деп. Көбүнчөсү регистрация маселеси боюнча, легалдуу жүрүү боюнча, жанагы көчөдө ичпей, мушташпай, легалдуу жүрүү боюнча гана чектөөлөр, то есть талаптар коюлган мигранттарга. Ошол талаптарды бузса реестрге түшөт деп, бирок именно лимит боюнча бул мен үчүн да жаңылык болуп атат. Бул маселени мен силерге сөз берем, урматтуу мекендештер, ушул жерде кийинки эфирлерде именно ушул суроо боюнча, лимит боюнча мен силерге так маалымат алып келип, эмне кылыш керек, кандай аягында түшөт, кандай аягында түшпөйт боюнча так маалымат силерге алып берейин. Анга чейин азыр мен сиздерден суранып кетип элем, Азизбек, ошол Сбербанкпы, кайсы банкта болсо картаңыз ошол банкка кайрылыңыз дагы. Ошол жерден сиз так маалымат алып, эмне үчүн карта блокировка болгон тууралуу так маалымат аласыз дагы. Андан кийин сизден булар ошол история, ошо происхождение этих денег деп сурашы мүмкүн. Анда сиз мисалы үчүн такси кылган болсоңуз, таксиде жанагы самозанятый менен иштеп атпайсыздарбы? Ошол самозанятый моюналыкты көрсөтсөңүз болот. Эгер айлык алып аткан болсоңуз, сизге жанагы картаңызда которгон НДФЛ деген, картаңызда которгон операциялар болот, зарплата, зачисление зарплаты деген, ошондой эле бухгалтерияга барып туруп 2 НДФЛду сурап, ошо менен да доказать этсеңиз болот. Ушул нерселерди көрсөтсөңүздөр, мен ойлойм, Азиз, сизди булар реестрден чыгарат. Мен ойлойм, сиздин башка нарушенияларыңыз жок Россияда. Ошондой эле урматтуу мекендештер, биздин Telegram каналдын ичинде суроо жазсаңыздар, силерге биздин мекендештер өздөрү мына 2 жылдан бери иш алып барып, бири-бирибизди таанып, бир туугандай эле болуп калдык. Ошол суроо жазсаңыздар, эгер мен жооп бере албаган учурда, алар өздөрү ошо комментарийде баарына экстренно жооп берип турат. Мына Көптөс Кулманбеков Икрам жооп бериптир, бул жерде дагы ушу Гүлнура деген, Раила деген эжекебиз бар. Активисттер бар, ушулар бири-бирибизге мекендештер мындай жардам берип турат. Урматтуу мекендештер, азыркы оор учурда бизде бир эле жол бар. Бул ошол биригип бир тайпага, бир жерге жана бири-бирибизге жардам берүү да. Мына ушул нерсе посольствонун кеңешинен дагы, юристтердин кеңешинен дагы мындай жакшы пайдасы тие турган нерсе, эгер биз системно бир менен, бир эреже менен иш алып барсак. Ал үчүн бир жерге топтолуп, ошол жерде ошол эрежелер менен иш алып барышыбыз керек. Ошонун баарын мен ушул 2,5 жылдан бери жасап келип атам. Баарыңыздарды чакырып кетем ушул Telegram каналга кошулган, ошондой эле
каалоочулар болсо, маанилүү бир көйгөйдү айтайын дей турган болсо, мына ушул жерде мен сиздер менен эфир уюштуруп, независимый каякта жүрөсүңөр да, мисалы үчүн Сахалиндө болосуздарбы, Москвада болосуздарбы, там Питерде болосуздарбы, Владивостокто кайсыл жерде болсоңуздар дагы связга чыксаңыздар, мен сиздер менен ушул жерде диалог кылып, сиздердин көйгөйүңөрдү YouTube'дан элдин астына алып чыкканга аракет кылам. Ошондуктан WhatsApp группа, Telegram группаларга кошулуңуздар. Менин контакттарым бар ошол жерде. Мен постоянно связдамын. Ошол каналга кошулгандан кийин жазып койсоңуздар, мен сиздер менен байланышып, анан ушундай эфирди уюштурмакчыбыз. Кийинки суроого өтсөк. Так, саламатсыздарбы? Мээрим сентябрда регистрация правления кылышым керек. Азыр регистрация балачкада, бирок правление Домодедово кылам. Ошондо миграционныйга печатты кайсыл жактан койдурушум керек дейт. Кайсыл жака узартып аткан болсоңуз, мисалы үчүн Домодедово, ошо Домодедоводон койдурушуңуз керек, мекендеш. Себеби азыр бул жерде балачкадан деп жазып коюптур, бирок туура эмес жооп алып калыптыр. Кайсыл жака узартсаңыз ошол жактан бастырасыз да. Штамп деп айтыңыздар, печать эмес, урматтуу мекендештер. Барып эле печать коюп бергиле миграционныйга десеңер, алар түшүнбөйт экен. На задней странице миграционной карты, пожалуйста, ставьте штамп деп айтсаңыздар, алар коюп бериш керек. Эгер коюп бербей турган болсо, анда биздин Telegram каналда тоже закондорду мен киргизип койгонмун, скриншоттору менен турат. Ошоларды көчүрүп аласыздар, законду жана рассчета кылып көтөрүп барсаңыздар да болот да. Коюп бербеген болсочу, себеби алардын да маалыматы жок болушу мүмкүн печать боюнча. Печать, конечно, очень актуальный болуп атат азыркы учурда. Ошол эле суроо, баардыгы малаксы, урматтуу мекендештер жооп берип атышыптыр өздөрү дагы. Лимит боюнча тактайлы мыйзамда кандай көрсөтүлгөн. Ошол боюнча так маалыматты бул жака кийинки видеолордо берем же өзүм Telegram каналда текстовый вариантта чыгарам. Ассаламу алейкум. Инемин регистрациясы жашаган квартирасына коюлган. Квартиранын хозяйкасы через госуслуги жашаган, официально иштейт. Миграционный картанын ар жагында печать басылган, документтер таза. Кечээ жумуштан отделениеге алып барып, регистрация база жок деп сурап салып коюптур. Дагы бир жолу, урматтуу мекендештер, регистрация, да, өтө актуальный, өтө бир больной вопрос болуп атат. Кандай кылабыз? Көпчүлүгү эле мындай порядочный бизде мекендештер бар, порядочный эле биздин өзүбүздүн үй алып калган мекендештер коюп берип атышат. Ошолорго биринчи кайрылайын. Урматтуу үйү бар мекендештер, Москвадагы, областта жана башка шаарлардагы регистрация коюп атканыңыздарда сөзсүз түрдө подтверждениясы менен кылып бериңиздер. Подтверждениясына собственник силер өзүңөр МФЦга барсаңар, МФЦдан ошону акысыз жөн эле тез эле чыгарып берет да. Эми жанагы операторго жеткичекти бир аз өчүрүп болушу мүмкүн, ал деле узак болбойт, МФЦлардачы мои документтер өчүрүп бош эле болот. Бул 5 мүнөт убактыңар кетет. Регистрация жасаганыңыздар ошол подтверждениясы менен кошуп бериңиздер. Анан могу азыр Dream деп биздин инем ушундай ситуацияга калдуу деп атпайбы? Ушундай учурларда ошол подтвержденияны көрсөтүш керек да. Мына бар печаты менен МФЦдан. Мына мен официально иштейм. Мына штамп бар миграционный карта. Мына баары легально деп айтыш керек. Эми Dream инеңиз түшүптүр ушундай случайга. Эми баягы подтверждениясы жок түшүп атат да көп. Подтвержденияны кылдырбагандар. Ошол убакта эле собственникке чалып туруп, МФЦга барып подтверждение алып келип бер десеңер, отделениеге алып келип берсе, бул идеале. Жакшы болмок да. Анан отделениеге алып бара албайм, менин убактым жок, мен азыр алып бере албайм, кийин дей турган болсо, инеңизде азыр Dream штраф бар. Штраф кылгандан кийин, штраф төлөөрдөн алдын собственник менен байланышып, эртеси болсо дагы кошо барып МФЦга, МФЦдан баягы подтверждениени алып, анан кайра полиция отделениясына барасыздар ошол отделениеге.
барып туруп начальник отделение полицияга киресиздер дагы ушундай кечеге чыккан протоколду жокко чыгарып берүүнү суранам деп арыз менен кайрыласыңар. Же ооз2 кирсеңер арыз менен кел десе арыз менен барасыздар. Ал өзү ошол жерден эле возможно ооз2 эле сиздердин протоколуңарды жокко чыгарышы мүмкүн, штрафты да жокко чыгарышы мүмкүн. Штраф 5.000 төлөп кое беребиз, 2.000 төлөп кое беребиз. Урматтуу мекендештер, бул штрафты такыр албаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби 2 штраф болсок, эми мындан бул жагында реестрге түшөбүз. Реестрге түшүп кала турган болсок, 10 сентябрдан кийин чыгуу почти что мүмкүн болбой калат да. Булар ошол өзүнчө бир определенный уровень, определенный пределге жеткизиш керек, бизди азайтыпчы. Анан кийин булар ошол закондордун кайра жумшата башташат да. Ошондуктан 10 сентябрда өтө катуу режим иштеп башташы мүмкүн. Ошондуктан эмне кылабыз? Мен айткандай, регистрация жасап атканыңыздарда, квартирага коюп атканыңыздарда, тааныш тууганыңар кимиңер айылдашыңар, чогуу жашаган ошол хозяйка квартира, орус болобу, кыргыз болобу, баардыгынан ошол подтвержденияны алганга аракет кылыңыздар. Жашайт дегенчи. Бул өтө керек нерсе, эң бир мындай керектүү важный документ болуп калды. Подтверждение. Печать басып берет да, мындай өзүнчө эле бир листке печать басып берет да, аркасына кылып болот. Регистрацияны. Ошол. Так. Билайндан котордук дейт. Азиз урматтуу, Билайндан которгондо деле булар силердин паспортуңарды алат дагы. Эгер ошол Билайнда отурган оператор через Золотая Корона жүрө турган болсо, Золотая Корона силердин ошол аккаунтуңарга аркылуу жөнөтүп коет да. Булар кандай кылат билбейм, ошол Билайнда турган операторлор Золотой Коронадан жөнөтөт да өздөрү сайтынан. Сайтынан сиздин паспорт данныйыңызды киргизгенде булар ошо базадан чыгып калат сиздин данныйыңызчы. Анан ошол кирет дагы ошонун артынан деп туруп аккаунттун ичинен болбосо, личный кабинеттен болбосо да булар сиздин атыңыздан кылып туруп жөнөтүп коюп атат. Ошондо почти что сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизден картадан которгондой эле болуп калып атат да. Силечи. Да. Которгонуңуздардагы лимитке караңыздар. Эгер обоснованно реестрге киргизип коюшу да мүмкүн жөн эле алуучулар да катталып атат. Ошондуктан азиз сиз кыжалат болбоңуз. Биринчи банк менен ушул маселени тактаңыз. Андан кийин калган жумуштарды аткарасыз реестр боюнча. Мира деген мекендешибиз. Так, бул жерде ГПХ договор керек эле. Дейт. Ооба, ГПХ жасап атабыз урматтуу мекендештер, ооба. ГПХ эч кандай мыйзам чыккан жок. ГПХ боюнча ГПХ жарабайт экен деген сөз бул туура эмес. ГПХ жасап атабыз. Мен сизге азыр личкаңызга жазып коем. Авто тилекке каршы жазылбаптыр. Личкаңызга мен жазып коем сизге салам деп. Эфирден кийин байланышабыз. Андан кийин Мира деген мекендешибиз азыр сурап атпайбы? Макс деген приложение дейт. Кандай информация бере аласың, колдонгондор барбы дейт. Ооба, урматтуу мекендештер, жана айтып өткөндөй, WhatsApp менен Telegram'ыбыз бой болгон бекем эмес. Булар орус бийлиги азыр ушул эки мессенджердеги кооптонуп, булардын активдешин азайтып койду дагы, өздөрү жаңы приложение чыгарды мессенджер Макс деген. Ошол Макс WhatsApp менен Telegram'дын ордун баса турган болуп атат. Мен өзүм ачтым, өзүм сынап колдонуп көрдүм. Азыркы бар функциялардан звонок чалуу, видео звонок бар экен. Чат, группа чат уюштурса болот экен, жана ошондой эле демонстрация экрана деген функциялар бар экен.
Негизи жаман эмес, удобный, жакшы. Телеграмды которуп алгандай эле болуп тур, көчүрүп эле жаңы Макс вариантта. Эми кандай болгондо да бул өздөрүнүн иши. Биз үчүн маанилүүсү бири бирибиз менен байланыш болсо болду. Telegram иштей кала турган болсо, мен ойлойм баардыгыбыз Макска көчөбүз да. Азыр Макстын иштей турган жактарын карап атам. Негизи жакшы, колдонсок болот. Анан шифрование боюнча, перепискалар боюнча, перепискаларды WhatsApp'та деле азыр окушат, кааласа окуйм дегендер. Запрос жөнөтсө WhatsApp аларды берет. Telegram бир аз өзүнүн там эрежелери менен булар катуу неме кылбай турушат. Көп бере бербейт, бирок булар дагы өздөрү текшерип туруп анан беришет да, Telegramчы айырмасы ошол. Макста прозрачный эле баары көрүнүп турат деп атат, эч кандай эмненин кереги жок дейт, баары бир жерде болот деп атат. Кыскасы, сиз бирөө менен переписка кылсаңыз госуслугиге уланат экен дагы. Макс сиздин перепискаңыз там не то переписка болсо, террористический боло турган болсо, анда бул ошол переписканы госуслуг аркылуу ким кылып атканын, каерде тууган адам, каяктан келген, каерде жашайт, баарын ошол Макс аркылуу мен ойлойм мындай экосистема деп коет да, муну программисттерчи экосистема деп коет. Баары бир тоголок бир неменин ичинде болот, базанын. И кылмышкерлерди да тапкан оңой болот деген мындай маселе азыр. Ошол Макс боюнча. Анда бул жерде ага деген жазып кетиптир. Берет экен. Бизнеске справка алышым керек болот да. Подолский деп бар экен, ошонун адресин билет, ошол жака жөнөтүп атат да мени. Баламачы. Анын адрес болсо жазып коюңуздар, суранып сиздерден. Ооба. Мага өткөндө бир кыз чыгып ушуларды баарын жөнөттү, айтты, эмне болчу. Мен дагы тактайын дагы, бул эки адрес бар экен. Подолск менен дагы бир под Москва, то есть Москва областынын бир шаарында, ошол жаш балдарды кабыл алуучу жай дейт, атайын ошол Сахарованын эмнеси боюнча. И ошол жерге сөзсүз түрдө балдарды алып барса, ошол жердин справкасы гана жарайт экен дагы, ошол жерден балдарды мектепке алат экен да. Бир эже аябай катуу чуркап жүрүп ошол справкаларын эмне кылып мага чыкты, мен айттым, тилекке каршы мен бул жерде жооп бере албайм дедим, себеби чынында эле суроо аябай татаал, балдарды албайбыз деп атат. Албаганын себеби бул жөн гана справкалар эмес же жөн гана бир документтердин даяр болгону эмес. Бул маселе бул жерде башка жакта болуп атат да. Негизи мигранттардын санын мектептерде азайтуу болуп атат. Мисалычы. Булар кандай способ менен болсо дагы законго таянып, законго таянбай дагы ушул аракеттерди жасап атышат азыр тилекке каршы. Тилекке каршы бул жерде биз алсызбыз, бирок урматтуу мекендештер, өзүңүздөр мыйзамдын негизинде ошол управление там образования мектептердин өйдө турган ошолорго кайрылып, сиздер өзүңүздөрдүн укугуңарды коргошуңуздар керек. Мыйзамдын негизинде, эмоцияга калдырбай. Анан эч такыр болбосо аны Кыргызстанга балдарыбызды жөнөтөбүз, башка айла жок. Ооба, мекендештер жазып атышат, биз ачып колдонуп атабыз дейт. Отлично, жакшы деп атышат. Эми жакса, конечно, жакшы. 3 айлыкка печать керек эмес, урматтуу мекендештер. 3 айлыктан кийин кирип келгендер 3 айлыкка печать керек эмес. Сурайсыз болуптур. 3 айга да печать басып. Жок, бастырбайсыңар. Продление кылганда ошол убакта бастырасыздар. Жок, печать сөзсүз койдурушубуз керек. Ала элек аны. Эч ким ала элек. Сиз биринчи банкка барышыңыз керек. Сиз банкка барыңыз. Сизди подозревать этип атат булар. Көп акчаны которуп атат деп. Ошол акчалардын дайынын сурашы мүмкүн да. Ылдыйда жазышып атат азыр. Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандан жаңы келдим. Регистрацияга тапшырдым. Ошондо азыр мен 3 айлык эле алам да, регистрациянан 3 айлык миграционка печать бастырыш керекпи жок? Жок, мат мекендештер, дагы бир жолу айтып кетем. Жаңы келсеңиздер, миграционный карта менен паспорт ошол жетиштүү. Перевод паспорт сурашы мүмкүн. Анан зеленый картаны азыр ошо карап атышат.
Аны да кошо жөнөтүп коюлат на всякий случай. Зыян болбойт. И 3 айлыкка ошонун негизинде гана узартат атышат. Негизи паспорт менен эле миграциянка жарайт 3 айлык регистрацияга. 3 айдан кийин силер жумушка орношосуздар, жумушка орношуп, 1 ай, 2 айдын ичинде. Анан продлениеге тапшыргаңыздарда через трудовой договор продление кыласыздар дагы. Ошол учурда миграционный картанын аркасына печать эмес, штамп деп айтайлы, штамп басып. Уларды дегенчи. Ошол урматтуу мекендештер, суроолор менен баарына жооп бердим окшойт, Башка актуалдуу суроо деле жок экен. Суроо бергендерге рахмат. Видеонун аягына чейин көргөн мекендештерге өзгөчө ыраазычылык. Видеонун аягына чейин көргөн болсоңуздар, мен ойлойм биздин видеолор сиздер үчүн аябай пайдалуу болуп атат. Мааниси дагы бар. Ошондуктан видеого лайк басабыз, каналга подписаться болобуз, бул видеону башкалар менен бөлүшүп коебуз. Жана ошондой эле описаниеде турган ссылка аркылуу Telegram каналга кошулабыз. Киргиле, баарыбыз биригели, келгиле баарыбыз бир жерге чогулуп ушул эле бири-бирибизге жардам берели. Рахмат. Кийинки видеодо жолугушканча сак саламатта туруңуздар.